Жарқыраған мектеп жолу оңдолуп жандана түшкөн айыл. Парламент төрағасынын Аксы районуна болгон иш сапары. Реформамды улантам деген Бейшеналиев өкмөттүн курамына сунушталган талапкерлер талкууланды. Мыйзамсыз сатылган объектилер президенттин сынына кабылган профсоюз уюму. Ушул жана башка жаңылыктар менен тааныштырып, эфирде күн жүрүш маалымат программасы, студияда Мирлан Маматалиев. Саламатсыздарбы? Кесиптик кошундар федерациясы балансындагы курорттук жана туристтик объектилерди натыйжасыз башкарып жатканын президент Садыр Жапаров кескин сынга алды. Мамлекет башчы акыркы 30 жыл бою федерация алгылыктуу иш кылбаганын, алардын карамагындагы курорт санаторийлердин абалы начар экенин, ал турсун көпчүлүгү сатылып кеткенин айтты. Өлкө башчы кесиптик кошундар федерациясынын карамагындагы 284 объектинин 134-ü мыйзамсыз сатылганын кошумчалап, мындан ары мындай жагдайлар катуу көзөмөлгө алынарын эскертти. Муну менен башкы прокуратура менен эсептөө палатасына мыйзамсыз сатылган объектилерди жана жер тилкелерин иреттештирип, мамлекетке кайтаруу боюнча ишти баштоону тапшырды. Ал эми министрлер кабинетине кесиптик кошундар федерациясы менен алардын иштөө принциптерин кайра карап чыгуу, санаторий, курорттук жана туристтик объектилерди заманбап абалга келтирүү үчүн биргелешкен иш-аракеттердин планын белгилөө, ошондой эле жолдомолорду бөлүштүрүү принцибин кайрадан карап чыгууну табыштады. Белгилей кетсек, президент Садыр Жапаров 10 сентябрда Ысык көлдөгү Жыргалаң санаторийинин толук оңдоодон өткөрүлгөндөн кийинки абалы менен таанышты. Жапаров санаторийдин аймагында жогорку кеңештин төрагасы Нурланбек Шакиев, министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров жана башка кабинет мүчөлөрүнүн, фракция лидерлеринин, кесиптик кошундардын жетекчилеринин катышуусунда көчмө жыйын курду. Бүгүнкү акыбалы мына могу. Кече тартып келдиңерби? Кече бүгүнкү акыбалы, ысыгаттарына карагыла. Кече бүгүнкү акыбалы. Бүгүнкү мына буякка карагыла. Силер жылына былтыр канча 550 миллион бюджеттен бергенбиз силерге мына. 550 миллион сом. Быйыл 600 миллионго жакын дагы алган атасына. Профсоюз системасына. Бул эми элдин акчасы. Биздин кыргыз мамлекетинен силерге барып түшкөн акча. Ошону силер талап тоноп жеп атасыңар. Бир тыйын салбадыңар. 30 жылда мен эсептеп чыктым, мына бүт финансисттер эсептеп келип мага берди. Колумда турат, керек болсо силерге да берем. 6,5 миллиард сом алыпсыңар. 6,5 миллиард. 6 тыйындык имарат салып койгон эмессиңер. Эмне үчүн 29 эле киши биригип алып эле анан ошо бири-бириңерди башка састараны койбой эле талашып жана башчы коебуз деп атасыңар. Ким башчысы, сиз азыр? Профсоюз башчысы. Башчысы коебуз. Ошол 6,5 миллиардты талап тоноп жеп жүрүпсүңөр да. Мына болгон секрет ошол экен, талашканыңардын, бийлик талашканыңар. Кызыл чеке болуп, кабинет талашып, эшигин талкалап, бири-бириңердин чекеңерди талкалаганы мына болгон эле секрет ушул экен мына. 6 тыйын салбапсыңар. Аксы районуна жасаган иш сапарынын алкагында бир катар билим берүү уяларынын ачылышына катышкан жогорку кеңештин төрагасы Нурланбек Шакиев элеттик агартуучулар менен жакындан баарлашып, келечек муунга түзүлгөн шарттар менен таанышты. Өлкөдө билим берүү тармагына жасалган мамиле, соңуна чыкпай жаткан курулуштарды пайдаланууга берүү иштери жанданып, бир катар мектеп, бала бакчалар иштеп баштаганы, бюджеттен ага бөлүнгөн каражаттар тууралуу да токтолду. Парламент төрагасынын министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров баш болгон бир катар жетекчилер жергиликтүү бийлик өкүлдөрү коштоп жүрөт. Иш сапарынын жүрүшү тууралуу Акылай Маратова токтолот. Бүгүн жогорку кеңештин төрагасы Нурланбек Шакиев Жалал-Абад облусуна караштуу Аксы районуна иш сапар менен барды. Жумушчу сапардын алкагында министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров менен бирге Каражыгач айылындагы Асанбек Кулубаев атындагы номер 64-чү Дардактөбө мектебинин жаңы имаратынын ачылышына катышты. Аземде сөз сүйлөгөн төрага аталган мектептин эски имаратында өзүнүн балалык чагы өткөнүн, кийин мектеп катары берилгенин эске салды. Айта кетсек, буга чейин спикер 100 окуучуга ылайыкташкан жаңы окуу имаратынын курулушу менен таанышып, ишти тездетүү талабын койгон. Анын курулушуна 93 миллион сом каралган. 3 жылдын ичинде мамлекеттик бюджет 3 эсе көбөйдү.
Biz бийликке келгенде 240 миллиард сом болса, бүгүнкү күндө мына 557 миллиард бүгүнкү күндө болуп отурат. Эмдиги жылкы бюджетти мына Акылбек Үсөнбекович баштаган министрлер кабинети биздин парламентке 600 миллиардтын тегерегин алып келип атат. Көрдүңүздөр, бул эмне деген каражат, эмне деген эмгек. Мына ошонун негизинде 2 жылдан бери бардык өлкөдөгү эмгектенген биздин жарандарыбыздын мамлекеттик кызматчылардан тартып дарыгер, мугалим бардыгынын эмгек акыларын көбөйтүп атабыз. Андан соң төрага заманбап шартта салынган мектептин имараты менен таанышып, тарых сабагын өтүп жаткан 7-класстын окуучулары менен баарлашып, аларга кең келечек кааладым. Аксы районундагы иш сапарынын алкагында төрага Нурланбек Шакиев, министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров менен биргеликте Каражыгач аймагына караштуу Торкамыш айылындагы унаа жолду асфальттоо жумуштары менен таанышты. Өз сөзүндө төрага шаарларда эмес, айылдарда да жолдорду жаңылоо иштеринин жүрүп жатканы жакшы саамалык экенин белгилеп, бирок сапатына өзгөчө көңүл буруу керектигин кошумчалады. Өлкөбүз боюнча быйыл 100 мектепти ачуу пландаштырылган. Ошонун жарымы 1 сентябрда ачылды. Калганы мына ушул жаңы жылга чейин дагы ачабыз. Бул республика боюнча. Мындай көрүнүш болгон эмес. Бул мектептерден сырткары бир катар социалдык маанидеги имараттар ачылып атат. Ооруканалар ачылып атат. Бала бакчалар ачылып атат. Жолдор жасалып атат. Андан соң төрага Кара Суу айыл аймагына караштуу Чат айылындагы жаңы фельдшердик акушердик пункттун ачылышына катышты. ФАПтын курулушуна керектүү каражат Кувейт мамлекетинин Ас-Сафа кайрымдуулук фонду тарабынан бөлүнгөн. Дени сак улут, дени сак өлкөдө биринчи кезекте билим берүү тармагы менен ушу саламаттык сактоого биз өзгөчө көңүл бурушубуз керек. Эгерде эки тармакка көңүл бөлбөсөк, анда мамлекетибиздин келечеги кооптуу болуп калат да. Ошон үчүн биз мына акыркы 3 жылда мынакей саламаттык сактоо тармагына, билим берүү тармагына эбегейсиз чоң көңүл бөлүнүп атат бүгүнкү бийлик тарабынан. Ушул эле күнү түштөн кийин төрага Нурланбек Шакиев Аксы районундагы Кара Суу айыл аймагындагы номер 56 Кулназаров атындагы орто мектебинин ачылыш аземине катышты. 2 кабаттуу жаңы окуу имараты 150 орунга ылайыкташкан. Аны курууга республиканын бюджетинен 43 миллион сомдон ашык каражат жумшалган. Андан соң төрага Авлетим айыл аймагында жайгашкан номер 25 Алымкулов атындагы мектептин жаңы имаратынын ачылышына катышты. Кошумчалай кетсек, Нурланбек Шакиевти министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров баштаган тармактык жетекчилер, жергиликтүү бийлик өкүлдөрү коштоп жүрөт. Акылай Маратова, Мирлан Маматали уулу, Нью ТВ. Күтүүсүз реформасы менен элдин эсинде калып, коомчулуктун айрым катмарынын колдоосуна ээ болгон Алымкадыр Бейшеналиевдин саламаттык сактоо министрлигине кайрадан келүүсү кээ бир топко жакпай турат. Ал эми бир министрликтен экинчи министрликке орун которгон Гүлнара Баатырова да унчукпаганы менен тармакта талыкпай эмгектенип, өзүнө артылган милдетти так аткарды дегендер бар. Бүгүн 2 министрлик орунга сунушталган талапкерлерди парламенттин социалдык комитети карап колдоп берди. Суроолор, сунуштар, каалоо тилектер айтылды. Жыйындын жүрүшү тууралуу кийинки материалда. Урматтуу депутаттар, ушул 2 талапкерди колдоп, макулдук берүүңүздөрдү суранам. Өткөн аптада өкмөттүн курамында орун алган кадрдык өзгөрүүлөр, жаңы дайындалган министрлердин талапкерлигин бүгүн жогорку кеңештин тиешелүү тармактары талдап карап чыгышты. Саламаттыкты сактоо министрлиги кызматына тармакты буга чейин жетектеп кеткен Алымкадыр Бейшеналиев сунушталса, ал эми саламаттык сактоо министри Гүлнара Баатырова орун которуп, эми эмгек, социалдык камсыздоо жана миграция министрлигине талапкер катары көрсөтүлдү. Талапкерлерди талдоодо адегенде сөз алып сүйлөгөн эл өкүлү Жылдыз Садырбаева глобалдык фонддун ишмердүүлүгү, андан бөлүнгөн каражаттарды туура жакка жумшоо, ыраттуу бөлүштүрүлүшү тууралуу маселе көтөрдү. Себеби буга чейин аталган фонддон которулган каражат саламаттык сактоо министрлигине деп айтылып келгени менен түпкүлүгү башка нукта жумшалары билинип калган жайы бар.
Это все касается того глобального фонда. Глобалдык фонд Кыргызстанга ВИЧ жана кургак учук менен күрөшүү үчүн 29 миллион доллар бөлгөн. Жогорку кеңеш бир катар тапшырмаларды берген, бирок алар аткарыла элек. Каражаттарды башкаруучу комитеттин жаңы курамы бекитиле элек. Бул гомосексуалисттерди колдоого эмес, мамлекеттин пайдасына кетүүгө тийиш болгон чоң акча. СПИД, кургак учук менен ооругандардын саны өсүүдө. Бул маселеге чекит коюшуңар керек. Биринчиден бүгүн түштөн кийин сиз берген глобальный эме боюнча мен чогултуп атам, сүйлөшөбүз, сизге мен кандай решение кылганын айтып берем. Экинчи вопрос боюнча баягы биздин реформа баштаганда сиз айткандай кылып биз кылалы дегенбиз. Сиздин пожеланияңызды биз аткарганга аракет кылабыз. Социалдык блокко тиешелүү 2 тармак тең оор, көйгөйү көп, реформага муктаж, каражаты жетишсиз экендиги талашсыз. Бул жаатка өзгөртүү жасоо кыска аралыкта өнүктүрө калууда мүмкүн эмес. Мындайды терең түшүнгөн депутат Медербек Алиев талапкерлерге ийгилик каалоодон ашык эч нерсе керек эмес экендигин сезип, саламаттык сактоо жана социалдык камсыздоо тармактарынын өнүгүүсүнөн үмүт этерин билдирди. Гүлнара Маришевна, Алымкадыр Сабирдинович, менин пикиримде жакынкы келечекте жогорку кеңештин алкагында сиздер менен биргеликте аталган 2 тармакты мыйзамдар кабыл алуу аркылуу өзүбүздүн да салымыбызды кошобуз, иштешебиз дейм. Азыр мен жөн гана сиздерге ийгилик каалап кетким келип турат. 2 тармак тең абдан оор, чечилгис көйгөйлөрдүн топтому болуп калган, радикалдуу, чечкиндүү, элдин кызыкчылыгына жооп бере турган иш-чараларды кыласыз деген пикирдемин, кыласыздар деген пикирдемин. Экөөңүздөрдүн тең талапкерлигине пикирим түз, ийгиликтерди каалайм. Мүнөзүбүз да окшошуп кетет деп Алымкадыр Бейшеналиевди өзүнө окшоштурарын тамашалаган депутат Шайлообек Атазов буга чейин саламаттык сактоо тармагын жетектеп турганда далай мафиялар менен тирешип, соңунда иш козголуп жумуштан кеткенин эске салды. Бирок козголгон 7 кылмышчы кандай жыйынтыкталып, кайра жогорку кызматка сунушталышы табышмак жараткан Бейшеналиевдин тагдыры эл өкүлдөрүн да коомчулукту да таң калтыргандай болду. Гүлнара Маришевна, сиздин ишиңизге ийгилик каалайбыз. Буга чейин дагы жакшы иштерди жасадыңыз, тарыхыңызды билебиз. Эми азыркы жаңы министрибиз Алымкадыр Сабирдинович, сиздин мүнөзүңүз бир аз экөөбүздүкү окшошуп кетет да. Реформа кылганыңызда катуу тийип алып, бирөөнүн куйругун дебелеп алдыңызбы? Же чындап эле сизге прокуратура кылмыш ишин козгогондо ошол кылмыш аныкталды, ошол боюнча айтып койсоңуз? Рахмат, Шайлоо Карпекович. Мен адвокатым интернетте прессада чыгып айтканда, мага прокуратурадан, генерал прокурордон берген 7 иштен бирөө дагы бардыгын жагынан мен айыпталып чыктым. Да, акталдым. Беттегенин бербеген мүнөзү менен эчен жыл катмарлаган фарм мафиясын, ооруканаларды бизнеске айландырган көрүнүштөрдү ачыктап, менчик клиникаларга каршы күрөшкөн Бейшеналиевдин мындай аракетин, эрктүүлүгүн коомчулуктун айрым катмары Атыгүл бейтаптар эле эмес колдогон дарыгерлер да болду. Албетте реформа баарына жакпасы белгилүү, кээ биринин бизнесине залакасы тийгендиктен тирешүү күч алган талашсыз. Мындан улам Бейшеналиевдин жорукчосунун айрымдарга жакпаган мүнөзүн баса белгилеген эл өкүлү Аида Исатбек кызы комитеттин жыйындарына да катышып турууга чакырды. Алымкадыр Сабирдинович, азыр Шайлообек Карбекович жакшы айтып кетти да, сиздин мүнөзүңүздү билебиз да биз. Буга чейин иштешип келгенбиз. Болгону ошо сизден бир гана өтүнүч да. Эдил Жолдубаевич болуп силер бизди өзүңүздүн теңизге албай, анан вы не имеете права от имени народа со мной разговаривать дебей, сиздерди вот ошо биздин комитетке жыйындарына катышып, биз көтөрүлгөн маселелерди ыкчам түрдө чечилсин деген үмүт менен сизге кайрылып атам да. Болгону ошо комитеттерге катышып берсеңиз деген эле бир эле өтүнүчүм бар. Сөзсүз катышам. Бирок бир да жолу сиз айткан сөздөрдү айткан эмесмин. Өзүңүз да жакшы билесиз. Эмкилерде командировкам болсо дагы отмет этип сиздердин катышып турам. Комитет жыйында саламаттык сактоо тармагында баштаган реформасын улантуусун гана айтпаса, дээрлик сөз алып сүйлөгөн эл өкүлдөрү Бейшеналиевге олуттуу суроо деле берген жок. Ал эми социалдык тармакка сунушталган Батырованын бактысына бир да суроо сопкот сын пикир айтылбай, ийгилик гана каалашты. 2 тармак тең түйшүктүү, жумушу көп экендигин эске салган комитет төрайымы Венера Райымбачаева аялуу эл менен түздөн-түз иштешкен жетекчилерге тармактын ишин жөндөп кетүүсүнө тилектештигин билдирди. Саламаттык сактоо министрлигинде дегиле, эмгек социалдык камсыздоо жана миграция министрлигинде дагы көйгөйлүү
көйгөйлүү маселелер абдан көп, өзүбүз да баарыбыз билебиз, сиздер да билесиздер. Мен ишенем, ушул көйгөйлүү маселелерди ыкчам чечип, биздин элибизге жакшы иштеп берсеңиздер. Ошол эле Гүлнара Маришна, сиздерге да мен бир рахмат айткым келет, себеби деген биздин урматтуу президентибиз баш болуп, сиздер жана трансплантология борборун ишин баштады. Ошону ачтыңар, сиздерге чоң рахмат. Уже биздин бетаптарыбыз канча 1-2-3 операцияларды өтүптүр, жасалыптыр. Жыйын соңунда комитет депутаттары талапкерлерди колдоп макулдугун беришти. Эми талапкерлер парламенттин жалпы жыйында эл өкүлдөрүнүн сынынан өтүшөт. Шекер Сатыбалдиева, Бакыт Кулчуманов, New TV. Ушуну менен берүүбүздү жыйынтыктайбыз. Саламатта туруңуздар.